Кыргыз желеги Килиманжаронун чокусунда желбиреди. Африканын эң бийик чокусу Килиманжарону кыргызстандык саякатчы Марат Ниязмат уулу багындырды. Ал бул жетишкендигин жакында каза болгон атасына арнаган. Марат Африкага чейин миңдеген чакырымды велосипед менен басып өтүп, Кения, Уганда, Сенегал сыяктуу өлкөлөрдү артта калтырган. Бул саякат жөн эле спорттук максат эмес, чоң турмуштук сыноо болгонун белгиледи. Анын жүрүшү толугу менен Instagram баракчасында маалымдалган. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32 WhatsApp +996 556 80 90 52 аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Президент Садыр Жапаров порно сайттарды жабуу боюнча мыйзамга кол койду. Эми мындай контенти бар сайттарга 1 күн ичинде материалды өчүрүүгө эскертүү берилет. Сайттын ээси андан баш тартса, портал 2 айга бөгөттөлөт. Мындан тышкары бардык интернет провайдерлерге порнографиялык маңыздагы контент жарыялоого тыюу салынат. Министрлер кабинети тыюу салынган порно сайттардын тизмесин даярдашы керек. Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы сексуалдык ылык көрсөтүүгө айыпталууда. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы өзүнүн катчысына карата сексуалдык ылык көрсөтүүгө шектелип жатат. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Маалыматка караганда, КЖС аттуу судья үстүбүздөгү жылдын май айынан тарта өзүнүн катчысына WhatsApp мессенджер аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүп, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлай баштаган. 25-июлда башкы прокурор аталган судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча судьялар кеңешине сунуштама жөнөткөн. Териштирүүнүн жыйынтыгында КЖС аттуу жаранга кылмыш жана кодекстин 156-беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча расмий айып тагылып, ага эч жака чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. УКМК айыпталуучунун аракети сот бийлигинин өкүлдөрүнүн кесиптик этикасына жана моралдык нормаларына туура келбей турганын белгиледи. 2025-жылдын май айынан тартып WhatsApp мессенджери аркылуу интимдик мүнөздөгү билдирүүлөрдү жөнөтүп, кандай терс сунуштар менен аны сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлай баштаган. Кыргыз Республикасынын УКМКсы Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы КЖС тарабынан катчысына карата сексуалдык асылуу фактысын аныктады. Тактап айтканда, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун катчысы тарабынан сот бийлигинин өзүнчө бир бутагынын өкүлү болуп туруп, кызматтык абалынан кыянат менен пайдаланып, сот адилеттигинин чынчыл, абийирдүү, калыс ишке ашырууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексинин эрежелеринин так сактоого ант берип алып, жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыш жасоо жолуна түшкөн Кыргыз Республикасынын судьясы КЖСга карата чара көрүү өтүнүчү менен арыз түшкөн. Аталган КЖС өзүнүн иш аракетинин мыйзамсыздыгын билип туруп, моралдык этикалык нормаларды бузуп, кызматтык иерархияда түздөн түз баш ийүүсүнөн улам жабырлануучунун көз карандылыгынан пайдаланып, 2025-жылдын май айынан тартып WhatsApp мессенджери аркылуу интимдик мүнөздөгү билдирүүлөрдү жөнөтүп, ар кандай терс сунуштар менен аны сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлай баштаган. 2025-жылдын 25-июлунда Кыргыз Республикасынын башкы прокурору аталган судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине сунуштама жөнөткөн. Териштирүүнүн жыйынтыгында 2025-жылдын 25-июлунда КЖС аттуу жаранга 156-беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча расмий айып тагылып, ага эч жака кетпөө тууралуу жазуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Камчыбек Ташиев Кембриджге өткөн кыргызстандык студентке акчалай жардам көрсөттү. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ат башы районунун тургуну Нурлан Ногойбаевга Кембридж университетинде окуусун улантуусу үчүн акчалай жардам көрсөттү. Ногойбаев технология саясаты багыты боюнча магистратурага тапшырып, Кембриджге кабыл алынган. Ал буга чейин президенттик эл үмүтү стипендиясына ээ болгон. Бирок окуу акысын толук жабууга мүмкүнчүлүгү жетпей, Ташиевге кайрылган. Нурлан буга чейин Парижде жасалма интеллект боюнча магистратураны аяктаган. Акыркы 2,5 жылдан бери авиация тармагында инженер болуп иштейт.
Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон Чолпон Ата шаарында жолугушту. Бүгүн 29-июлда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өлкө башчысы Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда тараптар кыргыз-тажик достук, ынак коңшулаштык жана кызматташтык мамилелерин, абалын жана келечегин ар тараптуу карап чыгышты. Мамлекет башчылары соода-экономикалык кызматташтыкты жана өз ара байланыштарды, башка аспектилерин мындан ары өнүктүрүүнү, маанилүүлүгүн белгилешип, эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара сызыгын демаркациялоо процесси, алдыга жылдыруу маселелерине басым жасашты. Жолугушуунун жүрүшүндө ошондой эле аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу темалар боюнча пикир алмашылды. Соттолгондор үчүн бийликке жол жабылды. Президент мыйзамга кол койду. Соттолгондор жогорку кызматтарга бара албайт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. 18-июнда жогорку кеңешке кабыл алынган мыйзамда соттуулугу жоюлган же алынганына карабастан, соттуулугу бар төмөнкү кызматтарга талапкер боло албайт. Президенттикке жана жогорку кеңешке, министрлер кабинетине жана мамлекеттик органдарга жетекчи болуп дайындалууга, борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болууга, Улуттук банктын жетекчилигине жана эсеп палатасынын аудитору болууга. Мындан тышкары диний ишмерлер бул багыттагы ишмердүүлүгүн токтоткондон кийин 5 жыл ичинде президенттикке жана жогорку кеңештин депутаттыгына шайланууга укуксуз экени белгиленди. Балыкчыга каттаган поезддин терезелерин талкалап кеткен адамдар табылды. Балыкчы Бишкек маршруту боюнча каттаган поезддин терезесине таш ыргытып талкалап кеткен адамдар аныкталды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуя 25-июлда түндө болгон. Бейбаштар токмокто турган бир нече, анын ичинде VIP вагондору да таш бараңгалышкан. Терезелер соккуга туруктуу материалдан болгондуктан сынган эмес, бирок жаракка кеткен. Милиция кызматкерлери видео көзөмөл камераларындагы жазууларды изилдеп, окуянын күбөлөрдөн сурашкан. Натыйжада окуяга тиешеси бар адамдар аныкталган. Алар Чүй районундагы айылдардын биринде жашаган 15, 14 жана 12 жаштагы өспүрүмдөр экени аныкталган. Балдардын жашы жете элек болгондуктан ата-энелери менен чогуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Милиция мындай бейбаштык кылгандар айыпка жыгыларын же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылаарын эскертет. Алла Таала ушул эжекебизге мынакей дагы ушунча каражат берди. Мына эжеке алыңыз, буну Кудайым сизге берди. Барыңыздардан Алла разы болсун туугандар. Мынакей сиздер себепчи болуп, эжекебизге мынакей баласына чогулуп атат буюрса, дагы да ушуңуздардан жазбай, каражатты токтотпостон мурда салган инсандар болсо, мына жума сайын дагы салып турсаңыздар, буюрса эжекебиздин каражаты ушул баласына деген операциясына деген чогулуп кетет иншалла. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Минкап саламаттыкты сактоодогу көйгөйлөрдү талкуулап чечимдерди кабыл алды. 29-июлда Адылбек Касымалиевдин жетекчилиги астында министрлер кабинетинин кезектеги жыйыны өттү. Анда саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөр талкууланып, бир катар чечимдер кабыл алынганын Минкаптын маалымат кызматы билдирди. Жыйынга келген саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев жана министрликтин ведомстволук мекемелеринин жетекчилери менен өкмөт башчыга төмөндөгү маселелер тууралуу маалымат берген. Өлкөдөгү дарыгерлердин жетишсиздиги, ак халатчандардын айлыгынын аздыгы, медициналык жабдыктардын тартыштыгы, ошондой эле Кыргызстанда калкты дарыгерлери менен камсыздоо деңгээли КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң төмөн экени кошумчаланды. Ал эми маянанын аздыгынан азистердин тартыштыгы пайда болууда. Мындан тышкары ооруканалардын 25,8% капиталдык оңдоого муктаж болсо, 4,6%-нын эскилиги жетип, жаңы имарат курууга муктаж экени белгиленди. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү саламаттыкты сактоо министрлигинин баяндамасын уккан соң, анда медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу үчүн тиешелүү эсептөөлөрдү жүргүзүү, кадрлар менен камсыз кылуу маселесин чечүү, сунуштарын киргизүү, дарыларды, медициналык жабдууларды сатып алууга жана саламаттыкты сактоо объектилеринин капиталдык оңдоого бөлүнгөн бюджеттик каражаттын максаттуу пайдаланышын көзөмөлдөөнү күчөтүү камтылган. Ошондой эле жеке менчик медициналык уюмдарга жана аларда иштеген дарыгерлерге лицензиялык талаптарды жоопкерчиликти күчөтүү тапшырмасы коюлду. Адылбек Касымалиев президенттин 2026-жылдан тарта дарыгерлердин айлыгын көтөрүү тапшырмасын эске салып, ал жаатта иштер жүрүп жатканын белгиледи.
Кыргызстанда таланттуу окуучулар үчүн илимий лагерь. Кыргызстанда таланттуу окуучулар үчүн илимий лагерь башталды. Бишкектеги Эл аралык Ала Тоо университетинде жаш изилдөөчүлөр илим лагеринин катышуучулары менен жолугушуу болуп өттү. Иш-чарага Кыргызстандын бардык аймактардан сынактын тандоонун жыйынтыгы менен тандалган 9-11 класстын 24 мыкты бүтүрүүчүсү катышты. 2 жумалык илимий билим берүү программасы 2025 жылдын 28 июлунан 8 августуна чейин өткөрүлөт. Изилдөөнүн негизги темасы экологиялык көйгөйлөр жана айлана чөйрөнүн булганышы. Лагерь агартуу министрлиги, Маариф фонду, Кыргыз-Түрк Манас университети, Эл аралык Ала Тоо университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын колдоосу менен уюштурулууда.